Мейманканада 3 окумуштуу тамактанып отурган эле. Билесизби, эгер оозуңузга лампочканы тыксаңыз, кайра чыгара албайсыз. Бул факт, деди профессор Карпов шериктерине. Болушу мүмкүн эмес. Кирген нерсе кайра чыгышы анык, деди жанындагы эки шериги. Текшерип көрүү үчүн лампочка табышты да, арасынан бирөө темир жагынан кармап, лампочканы оозуна салды. Лампочканы артынан тартып чыгаргысы келишти, бирок эч ылаажы болгон жок. Убакыт өткөн сайын лампочка оозунда болгон киши кыйнала баштады. Кабатырлык күч алып, такси чакырды да травматологияга барышты. Ооруканага киргенде жаш медайымга кезигип, лампочка оозунда болгон адамдын эки көзү кызарып, оозу мыңкылдап жатты. Муну көргөн али жаш, тажрыйбасыз кыз эс учун жогото жаздап, колу менен эптеп хирургдун кабинетин көрсөткөнгө жарады. Үчөөсү ыкчам түрдө ичкерге киришти. Бактыларына жараша хирург тажрыйбалуу экен. Лампочка жуткан кишинин жаак бөлүгүнүн 1-2 жерин басып, спазмдан бошотуп, лампочканы арткы темир тарабынан кармап, сууруп алды. Бирок жаак катып калган. Оозу болсо чоң ачылып, жабылбай калган. Дарыгер лампочканы колуна карматып, бул коркунучтуу эмес экенин айтып, жаак убакыт өтүп, өзүнүн жайына келе турганын түшүндүрдү. Достор курсант көчөгө чыгышты. Такси кармашты. Таксиде бара жатып, аркы шериги эгер бул чын эле болсо, анда кантип кайра алууга болбойт деп, лампочканы темир жагынан кармап, оозуна тыкты. Бул ирет ар кандай аракет кылса да сууруй алган жок. Таксини тез артка кайтарышты. Хирург дагы ишин чеберчилик менен аткарып, лампочканы колдоруна кайтарды. Дагы такси токтотуп, мейманканага жол тартышты. Эми болсо эки киши оозу чоң ачылган абалда таксиде бара жатты. Айдоочу айран таң. Акыры чыдай албай сурады. Абалды профессор түшүндүрдү. Айдоочу эч ишене алган жок. Машинаны токтотуп, лампочканы берүүлөрүн өтүндү. Эми лампочка анын оозунан чыкпай турган болду. Жана кайра аркага кайтышты. Хирург бул жолкусунда лампочканы бербей сындырып таштандыгы ыргытты. Эми болсо таксиде 3 оозу чоң ачылган адам жана профессор бара жатты. Мейманканага жеткенде таксисттин оозу калыбына келгенче алар менен бирге болууга сунуш айтты. Мейманканага киргенде эшик ачкыч аларды көрүп таң калып, эмне болгонун сүрүштүрдү. Болгон окуяны профессор күлөө айтып берди. Канааларына көтөрүлүп отурар замат эшик тыкылдап калды. Эшикти ачса, швейцар жигиттин оозунан лампочканын чети көрүнүп турган эле. Таксиге отуруп, кайра хирургка кетишти. Хирургдун эшиги жабык экен. Такылдатышты. Бир аздан кийин эшик ачылды. Аздан соң оозунда лампочканын тоголок темири чыгып турган хирург көрүндү.